Биз азыр Жалал Абад облустук клиникалык борборуна, клиникалык ооруканасына бир иштер менен келдик эле. Азыркы учурда бул жерге бир дагы унаа киргизилбестен адамдар мына ушундай текшерүүлөрдөн өтүп жатыптыр. Бул албетте көңүл жылытарлык нерсе. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жерде акыркы оору бейтап чыгарылган, коронавирус менен катталган акыркы бейтап чыгарылган. Азыр эми ошонун алдын алуу максатында адамдар ушундай текшерүүдөн өтүп жатышат. Бул жерде ар бир келген адам атайын ошол жолдомосу менен гана киргизилет, температурасы текшерилип атат. Андан сырткары бул жерде милиция кызматкерлери өзүнүн жумушун аткарып жатышат. Болгону адамдар дагы деле мындай түшүнбөй атат да, себеби дегенде 1 метрлик аралыкта мындай кармаш керек деген нерсени адамдар дагы деле түшүнбөстөн мындай талашып ушул жакка киришим керек деп бул жердекилер менен урушкан учурлары дагы көргөнүм үчүн мен мындай түз эфирге чыктым азыр. Бул жерде Жалал Абад облустук клиникалык борборунун директору да ушул жерде экен, көзөмөлдө окшойт. Кумурбеке, азыр сиз түз эфирдесиз. Мейли. Бул жерде кызматкерлер иштеп атат. Мен барам азыр атайын чатыр тигилиптир бул жерге. Атайын чатыр тигилиптир. Саламатсызбы агай? Кечиресиз, сизден уруксаты жок эле түз эфирге чыгып атабыз биз. Анан азыр бул жерге чатыр тигилиптир. Бул жерде кимдер кандай эмне болот анан? Бул жерде эмне унаалар аябай тыгылып кеттир. Эмне болуп атат өзү? Мен билишимче ушу алдын алуу деп айтышты да. Министерствонун Саламаттык сактоо министрлигинин 275 буйругунун негизинде 30 апрелде чыккан. Начактар жабылгандан кийин, карантин бүткөндөн кийин плановый госпитализацияларга туура уюштуруу максатында бардык кошумча дарбазалар жабылып, бир дарбазадан гана кирип, ошол жерден ар бир кирген жарандарды температурасын өлчөп, колуна антисептиктерди чачып, андан кийин бирден көзөмөл кылып киргизүү максатында ушул иш-чара уюштурулуп атат. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй ар бир кирген адамды тепловизор менен температурасын өлчөп, андан кийин эгер температурасы бар болсо, аны бул чатырга алып келип, бул жерден инфекционист врачтарыбыз турат. Кайдан келгенин, эмне үчүн температура болгонун тактап, эгер күмөндүү болгон болсо коронавируска, аны бул жерден ар жагында атайын 4 кровать уюштурганбыз. Бул чатырдын артындабы? Жок, зданияда. Ошол жерде өзүнүн анализи чыккыча толук тактап туруп, анан кийин бөлүмгө жаткырууга же болбосо кеңешме берүүгө жөнөтүлөт. Азыркы учурда демек алдын алуу иш-чараларын күчөтүпсүз да? Эми анан коркунуч эми коркусунан дагы бир текшерилбей же болбосо ооруп жүргөн бир оору келип кайрылып калып, доктор ооруканага жатып кала турган болсо, андай оорукана үчүн чоң коркунуч туудурат. Ошол максатта ушул жерге ушул ишти уюштурганбыз. Адамдар кандай кабыл алып атат бул нерсени? Адамдар эми өзүңүздөр жакшы билгендей, адамдар баары эле жакшы кабыл албайт, түшүнбөйт көбү. Машиналардын тыгындыгы жаралууда, адамдар кезекти сактабай атышат, жакын туруп алышып 1 метр аралыкта айтсак дагы сакташпай. Эми иш-чара башында ушундай болот, эми акырын барып түзөлөт деп ойлойбуз. Бүгүн эртең Кудай буйрса бардыгын иретине келтиребиз. Азыр